Siz başka bari bazıdan dene bir göz açıktan ayırmanız ayımdan çoğun kalıptayın. Alar jönünde darıgер boluşsa siz degen büt aytırıp des. Sizin ошол айрым этип Ал кишилер күчтүү дарыгер болдум ба. Мисалы үчүн, мына мындай дегенде бүт быкыр сыкырынан айтып алып ал будущее дейт ушул тачка. А сиздики бүт и будущее прошлый бүт айтып атпайсызбы? А сиздин айырмаңыз ошолда чоң ба? Мисалы мага Мухаммед пайгамбарым жөнүндө аталар айтканы менен Мухаммед пайгамбарым Кыргыздан төрөлгөн бала деп айтат аталар. Анын атасы ушул жактан Арабияга кеткен Кыргыздан төрөлгөн деп. Жанагы Мухаммед пайгамбарымдын атасынын аты Абдукул да. Абдукулу Орасулу деп атат да. Ошол Абдукул деген кишиден төрөлгөн экен. Мунун энеси араб деп айтат аталар. Энеси араб, атасы кыргыз деп. Бул 9 жашында атадан калыптыр пайгамбарым. 2 жашында энеден калыптыр. Анан бул бала жетим калат экен да, тайекисинин колунда калат. Ошондо арабтын колунда калды да. Билдиңизби? Арабтын колунда калып, анан тайекеси чоңойтот экен бул баланы. Бир 11-12ге чыккан кезинде анан муну бир аялга алып барышат экен да. Ал аялдын аты Батма, Бүйү Батма. Ошол Бүйү Батма пайгамбарымдын жубайы болгон да. Куранда жазылганы менен пайгамбарымдын 12 аялы бар деп айтышат экен. 12 аял алган пайгамбар эч качан пайгамбар боло албайт. Пайгамбар эч качан 12 аял ала албайт. Ушуну сиздер өзүңүздөрдүн акылыңыздарга салып деле көрбөйсүздөрбү? Аталар да ушинтип айтат. Акылыңарга салып көрбөйсүңөрбү? 12 аял алган адам пайгамбар боло албайт. Пайгамбар деген тазалардын тазасы, ыйыктардын ыйыгы, бийиктердин бийиги болот. Мухаммед пайгамбарым бул дүйнөнүн бүткөн күнүндө, дүйшөмбү күнү төрөлгөн. Эмне үчүн дүйнө бүткөн күн деп айтат, дүйшөмбү күндү? Ошол күнү пайгамбардын эң акыркысы төрөлгөн, эң акыркы таза пайгамбар төрөлгөн. Таза адам келген бул дүйнөгө. Чыныгы пайгамбар келген. Мухаммед пайгамбарымдын тили Алла Таалада болгон экен. Алла Таала менен түз байланышта болгон ал киши. Менин аталарым айтат, сиздин тилиңиз бизде деп айтат. Биздин тилибиз Аллада деп айтат. Менин тилим түп-түз Алла менен байланышат деп мен эч кимдин артып айта албайм. Менин тилим аталарымда, аталарымдын тили Алла Таалада экен. Ал эми Мухаммед пайгамбарым түп-түз тили Алла Таала менен байланышып турган. Мухаммед пайгамбарым Бүйү Батманын колуна маалайлыкка барат экен. Баланы алып келгенде пайгамбардын пайгамбар экенин, Мухаммед пайгамбар экенин Бүйү Батма билет экен. Пайгамбарымдын башында дал ушундай болгон булут жүрчү экен. Ал көрүнө турган адамга көрүнөт. Аны Бүйү Батма көргөндө, анын аты Мухаммед экенин, Абдукулдун баласы экенин билгенден кийин ал Куранда жазылып турганын көрөт. Бул менин жубайым деп түшүнөт. Ошол менен ошол баланы ошол жанагы эмеге келгенде баланы кичине чоңойтот дагы кербен башы кылат экен. Кербен башы кылып бул киши бай аял болгон экен. Ошол кербен башы кылып кербендердин башын башкартып коет экен да. Анан бир тырмактай баланын кербен башын кылып койсо, жердеги килейген канча жыл кызмат кылып мен болом го деп жүргөндөр көңүлү ооруйт экен да, аябайчы. Анан Бүйү Батмадан коркуп айласы кетип унчукпай жүрө беришет экен. Пайгамбарым 15 жашка келгенде тиги бала ошол Бүйү Батма эмеге айтат экен. Пайгамбарыма жанагы Куранды көрсөтүп, Куранды пайгамбарымды окуганда Куранды көрсөтүп, анан кийин көрсөтөт экен ба көрдүңбү? Ошондо тигил 15ке чыкканда, тигил 15 жашылуу болгондо тигил аял 30 болот. Тигил 17 жашка келгенде анан экөө баш кошот экен. Тигил аял ошо 32 болуп калат экен ошондочу. Анан Мухаммед пайгамбарымдын бир арманы деп айтат, бул дүйнө
делегей тегиз тешкап менен бир эч качан болбойт балам деп айтат. Биригем дүйнө деген ушул биригем дүйнө деген ар бир адам бир жеринен кемип турат дейт. Дүйнөсү түгөл төрт жагы кыбыла болгон бир Алла Таалам экен. Бар дүйнөсү түгөл. Бар жагына төп келишкен. Бар жагынан байлыгынан дагы мактаналган, барлыгынан да мактаналган, улуулугунан да бийиктигинен да мактаналган бир гана Алла Таалам экен. Башка эч бир жалгандын бир дагы пендеси мактана албайсыздар деп айтам. Ошол пайгамбарымдын дагы бир арманы андан эркек бала болгон эмес. Мухаммед пайгамбарым эки кызды угулат экен. Бүбү Сара, бүбү Айша деген. Бүбү Сарасы улуусу, бүбү Айшасы кичүүсү болот экен. Бүбү Сарасы Азирети Алы бабага чыгат экен. Азирети Алы бабам дагы пайгамбарым. Азирети Алы бабам монобу дүйнөдөгү ар бир мусулманды баш ийдирген. Азирети Алынын кылычынан коркуп мусулманчылыкка келгендер мына өзбектер, дунгандар, башка улуттагы бардык мен мусулман дегендердин баары тең Азирети Алы бабанын кылычынан коркуп гана мусулман болгон деп айтат аталар. Ошол күн шейшемби күн экен. Кара шейшемби болуп эмне үчүн аталып калган деп сурайт. Кара шейшемби болуп аталып калгандыгы ошол шейшемби күнү канды суудай төккөн экен Азирети Алы баба. Ал эми Мухаммед пайгамбарымдын эки кызынын бириси Сеңги бабанын жубайы болот, кичүү кызы. Улуу кызынан кичүү кызы акыл эстүү болот экен абдан. Бирок кыздарынын экөө тең бүбү болгон. Бүбү деген көз ачык аларда. Эмсек адамдар болгон. Көздөрү ачык болгон, көкүрөктөрү тунук болгон ал кишилердин. Бирок көз ачыктардын дагы жакшысы, жаманы, адалы, арамы, агы, карасы болот да. Ал тетиги Мухаммед пайгамбарымдан бери карай келаткан нерсе. Мухаммед пайгамбарымдын эки кызынын дагы айырмасы болгон да бири-биринен. Бүбү Айшанын тазалыгы өтө таза болгон. Таза дегенде анын жан дүйнөсү таза болгон, анын адамкерчилиги таза болгон, анын акылы улуу болгон. Адамдын акылы адамга улуулук берет деп айтат касиет. Адамдын адамкерчилиги, акылы адамдык улуулук берет адамга деп. Адамдык тазалыгы адамга сый берет. Сиз таза адамды көрүп сыйлайсыз да баары. Жок, жарыктык ай мен ал кишиге андай кыла албайм. Ал адам жакшы адам, таза адам. Баары бир сыйлайсыз. Мына ушунун баары тең мына касиеттер түшүндүрөт. Момдай болот, тигиндей болот. Ал эми Мухаммед пайгамбарым бир арманы ушул болгон деп айтат. Эркек баласы болбогондуктан ал киши баары бир арманда өткөн деп. Кыздарына нааразычылыгы болгон эмес, бирок кыздарын дайыма акыл менен теске салган. Бүбү Айша Сеңги бабаны катуу сыйлаган экен. Азирети Алы бабаны бүбү Сара кичине кордогон экен. Кордогону ушул экен. Мен пайгамбардын кызы болсом, бар болсом, бай болсом, анан Азирети Алы баба мага тең болобу деп. Азирети Алы бабаны теңсинбей корсунду коет экен. Анан ушинтип жүргөн кезинде Алла Таалама кайрылат экен. Пайгамбарым, жарыктыгым, ушул адамга бир акыл бергенде. Анан ошол адамга акыл бергенде биз пайгамбарым Алла Таалам акыл айтат экен. Улуу кызыңды кичүү кызыңдын үйүнө жибергин деп. Улуу кызынын үйүнө кичүү кызын жиберип, анан барып, кел балам, барып жатып эс алып кетет. Анан барып жатайын, эс алайын деп акыл эген болсо ошо кетет дейм, чарчап калыптыр бул киши. Анан кетейин деп барып жатып, эметейин деп барса, анан сиңдиси 3 кунга камдайт экен, 3 түрлүү чыбык камдайт экен да. Айрай катуу солкулдак чыбык, анан бир теке солкулдагыраак чыбык, анан өтө мындай
чарт эле кишиге тийгенде сынып кете турган чыбыр. Анан өтө ысык суу, анан орто ысык суу, анан кичине муздагыраак суу кандай экен. Анан билмейсиз деп баягы бүйү атына учукпай, бүйү сара учукпай карап отурат экен сиңдисинин кулагына. Карап отурса сиңдиси алыстан келатканда эле Сеңге бабанын астына тосуп чыгат экен бүйү Айша. Анан култип окуп турса, ошону угуштуруп коет да сөзүнчү. Алардын кудурети ушул да, билдиңизби? Анан окуп турса, аябай ачууңуз келип чарчап жатсаңыз, муну менен чабыңыз, жана чыбыгын көтөрүп алат экен. Анан мындай ортороок келсе ачууңуз, анча эмес болсо муну менен чабыңыз, жеңилирээк, жумшагыраак болсо муну менен чабыңыз деп баягы чыбыктарын көтөрүп чыгат экен астына. Анан келгенде айдан тиги кыйналсаңыз, муну менен жонуңуз. Жок, абдан жакшы болуп турсаңыз, муну менен жууңуз. Абдан ачууңуз келип турса, муну менен жууңуз деп жанагы сууларын да алып чыгат экен. Мен көрүп отуруп таң калат аябайчы. Анан кечинде караңгы болуп бети көзүндө эле көрбөй калат экен. Күйөп аласыз да. Анан эртең менен турушуп, кайра баягы чайга отурушат. Чайга отурганда ошондо биринчи жолу ошол кишинин дидарын көрөт экен. Сеңге бабанын. Сеңге баба өңү чаар, көзү көк киши болгон экен. Мен ал кишини көрүп келген жокмун. Аталарымдан айтканы менен билем. Аталарым айтып атканда көрсөттү да көзүмө. Мындай беттери чуңкур эшлер болот го, муну чуңкурайып кетип кеткен. Ушундай киши экен да. Анан Сеңге бабаны көрүп, бүйү сара жаман болуп калат экен да. Азырет арыбалары мен коргоюп жүргөн турбаймынбы? Коюп барайын, үйгө кетейин дейт экен. Жатпаса курусуп, эмнеге жатам? Ушул жерден акыл кирет экен ушул кишигечи. Койду анан кийин. Ошол күнү эле кетип калат экен. Үйүнө келип, анан Азырет Алы бабага эме тиктирет экен. Кийим тиктирет экен. Үстүнө кийип жүрө турган. Жакшы зоон кийимди тиктирет экен. Анан ошол кийимди кийип, жуунуп, тазаланып, сакал мурутун алып, эметкенде ал өңдүү сулуу киши болгон экен да абданчы. Азырет Алы баба. Тим эле ушундай чатырап, жанагы кийген кийимине батпай бир манчакайт экен да жакты киши. Пайгамбар дагы жакшылыкты көтөрө албай манчыркайт деп айтат аталар. Ошондо Азырет Алы бабам да манчыркаган да. Ошондо ушинткен экен да жарыктуу киши. Дүйнөнүн туткасы болсо, жаргылчактын ташындай тегеретет элем деп айткан экен да. Бул сөз текебер сөз болуп калат да. Бул сөздү пайгамбарым угат. Текебер айтты деп. Кайрадан Алла Таалага кайрылат экен. Жаратканым. Берип аткан ар бир акылыңызга ыраазымын. Ушул адам бир текебер кетирди. Мага дүйнөнүн туткасын бериңиз. Ушул балага дүйнөнүн туткасын карабатайын деп. Анан Алла Таалам дүйнөнүн туткасын пайгамбарыма берет экен. Бергенде бир тулуп кылып берет. Тулуп дегенди билесиздерби? Мындай чаначка окшош кичинекей эле болгон, чаначка окшош болгон кичинекей болгон бир эмеден тигилген эме болот. Ошол тулупту берет экен да. Анан тулупту көтөрүп алып, пайгамбарым эшикчен бир мындай эле бир жөнөкөй карыяга айланып, дулдулду минип, Азырет Алы баба келатканда астынан тосот экен. Анан ал кезекте адамдар тааныса тааныбаса да адамга ассалому алейкум деп учурашат экен. Учурашат. Анан балам кайдан? Кел мынабу эмени алып берчи, айланайын. Жок, ушул эмени ала албай аткан киши болот да жана. Жерге жүрүп алып эшектин эмени. Анан жарыктуу кушуну ала албай жатасызбы деп көп чытырап, каяка бараарын билбей турган эмен. Анан
ики мындай болуңузчу деп мынтип эңкейет экен да ошо дулдулдун үстүнөн эңкейип алып берейин деп мынтип алам деп чала бала тийип мынтип ат өтө берет экен да ошондо аты могу жерге кирип кетет экен. Могу жердеги тушарына жери тоягы кирип кетет да толугу менен жерге. Анан өтө чыгып кетип кайра кайрылып келип кайра мынтип алам дегенде дулдулдун буту тизеге жакын кирип кетет экен жерге. Ал күч менен тартканда. Экинчи жолу тарта албай калганда пайгамбарымдын Азирети Алы бабанын ачуусу келет экен да. Ачуусу келип кайрылып үчүнчү жолу келет экен. Үчүнчү жолу келип кайра келип монтип алганда дагы тарта албайт. Алып тартса дулдулдун буту дагы кирип кетет тизеге жер. Анан кийин ай балам ошону ала албай атпайбын. Мындай болчу деп анан мынтип пайгамбарым Мухаммед пайгамбарым мынтип камчынын сабы менен алат экен. Камчынын сабы менен алып атынын ээрине эшегинин ээрине койгондо аты эшеги атка айланып өзү пайгамбарыма айланат экен. Анан кийин айтат экен сиз ушул жерден туура эмес кеттиңиз. Текебер ойлодум. Дүйнөнүн туткасы болсо жаркылчактын ташындай тегеретет элем дедиң эле мына тегеретип көрчү балам. Ала албадыңбы деп. Анан пайгамбарыма дагы уялып калат экен. Кечирим сурап. Ал кезектеги пайгамбарлар да деп айтат аталар. Акыл да болгон, абир да болгон, адамгерчилик да болгон. Ал кезектеги адамдарда да ошондой болгон. Ал эми сиздин замандын адамдары андай эмес. Бирок ошол адамдардын ичинен жакшы адамдар чыгыш керек. Баарыбыз эле желмогуз, жети баштуу желмогуз болуп кетсек болбойт. Желмогуздой болуп эле, алып кара куштай болуп эле жута берсек баарын жеп биз аны оңбой калабыз. Биз анда тукумду курут кылабыз биз.